Аймактардагы дыйкандарга жана ишкерлерге колдоо көрсөтүп, анын ичинде өсүмдүк жана мал чарбасын кайра иштетүүгө, экологиялык таза продукцияны өндүргөн ишканалардын экспортко чыгуусуна шарт түзүү зарыл. Мындай тапшырманы президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун, Кепилдик фондунун жана Айыл банк менен РСК банктын башкармалык төрагаларын кабыл алган учурда билдирди. Жолугушууда жерлерде ишкер дыйкандарды насыялоо багытындагы каржы институттарынын иш аракеттери талкууланды. Мамлекеттин көмөгү көздөгөн жерине жетип жатабы? Кабарчыбыз айтып берет. Бул Кемин районундагы дээрлик 15 гектар жерге тигилген алма багы. Жергиликтүү ишкер аталган долбооруна Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан 150 000 доллар алган. Каражат бардык чыгымдарын камтыбаса да, алма бакты түптөөдө чоң керекке жарады. Өнүктүрүү фондунан каражат бир гана дыйканчылык жана багбанчылыкка эмес, жеке ишкерликке да кеңири берилип жатат. Нарын облусунун тургуну Замирбек Үсөнбаев ишкерлигин 2003 жылы баштаган. Мындан бир жыл мурун Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан дагы 3,5 миллион сом насыя алып, чакан эмерек цехин ачкан. Азыр алгачкы кирешелерин таба баштады. Расширение цеха деп алгам. Цехти чоңойтуп, жыгаш цехин ачканбыз. Аяктан стулдар жасалат, жыгаштан болгон буюмдар жасалат. Документ топтодук, бизнесте, өзүнүн бизнесим бар болчу, ошону салдым. Дал ушул ишкерлерди жана дыйкандарды насыялоо жумуштарынын жүрүшү тууралуу өлкө башчысына Орус-Кыргыз өнүктүрүү, Кепилдик фонду, Айыл банк жана РСК банктын жетекчилери айтып беришти. Президент ушул жылдын башында аталган каржы институттарына айыл чарба продукциясын кайра иштетүү менен алектенген жана экспортко чыгарууга аракет кылган ишкерлерди колдоо, каржылоого шарттарды түзүү тапшырмасын берген болчу. Региондогу айыл чарбасын өндүрүп аткан азык-түлүктөрдү кайра иштетүү, экспортко чыгып аткан ишканаларды колдоо, аларга шарт түзүү боюнча маселелерди коюп тапшырма берген. Ошол боюнча эмне болду, кандай болду, эмне иш аткардыңар? Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду ушул учурга чейин 281 миллион 500 000 долларга барабар 1530 долбоорду каржылаган. Анын 55%-нан көбү кайра иштетүү тармагына жана агро өнөр жай комплексине берилди. Эркин Асырандиев аймактарды өнүктүрүү максатында региондор өсүүнүн өзөгү деген сынак жарыяланганын кошумчалады. Ошол иш чаралардын натыйжасы менен биз азыр анализдеп көрсөк, буюрса аймактарда каржыланып аткан көлөмдөр көбөйүп атат. Салыштырмалуу 2018 жылдын 8 айдын ичинде былтыркы жылга салыштырмалуу өсүш 12%-дан ашык түздү. Ар бир облуста өзүбүздүн өкүлдөрүбүздү бекиткенбиз. Бүгүнкү күндө ар бир облуста биз тараптан ошо ишкерлерге консультация берүү жана бизнес пландарды даярдап берүүгө жардам берүү жумуштары жүргүзүлүп атат. Өнүктүрүү фондунан насыя алгандардын саны Кепилдик фондунун ишмердигинен уламда көбөйүүдө. Июль айында өкмөт Кепилдик фондуна кошумча 300 миллион сом бөлүп, бул бир жагынан берилген кепилдиктердин санын жогорулатса, экинчиден насыялоонун шарттарын жеңилдетүүдө. Каржылоонун негизинде жакын арада Таласта төө бурчакты кайра иштетүү, Ош облусунда сүт азыктарын өндүрүү, Кочкор районунда сыр чыгаруу жана Ысык көлдө жемиштерди кургатуу жана экспортко чыгаруу долбоорлору ишке киришет. Ушул тармакта биз өзүбүздүн берип аткан гарантия жана банктардын берип аткан насыяларды 2 эсе көбөйттүк. Эгерде былтыр 234 гарантия берсек, быйыл болсо 300дөн ашып кетти, жылдын аягына чейин 500ге чейин жетет. Анын көлөмү, гарантиянын көлөмү 246 миллион болсо, бүгүнкү күндө 310 миллион болду, 500 миллионго чейин да жеткиребиз.